Саламатсыздарбы урматтуу достор, каналга куш келипсиздер. Менин атым Каникей. Бүгүнкү видеодо мен сиздер менен ич кийимдер тууралуу сүйлөшүүнү туура деп чечтим. Анткени дүйнөдө 75% аялдар ич кийимди туура тандашты билишпейт экен. Ошондуктан бул видеодон сиз өзүңүзгө пайдалуу маалымат ала аласыз деп ойлоймун. Анда видеону көрөбүз. Кыздар, ич кийимди тандагаңыздарда денеңиздердин өзгөчөлүктөрүнө көзүңүздү жумбаңыз, тескерисинче жакшы жактарыңызды жана минустарыңызды чындык менен баалап, мүмкүн болушунча кооз, ыңгайлуу, сапаттуу ич кийимди тандаңыз. Ич кийимдер сиздин денеңизге көрк кошуп, мыйзамдуу жолдошуңуз ар дайым суктанып тургудай болсун. Күнүмдүк ич кийимдерди тандоодо материалына жана түсүнө көңүл буруңуз. Натуралдуу кездемеден тигилип, денени тердетпеши керек. Нейтралдуу түстөрдү тандаганыңыз оң болот. Ак, кара, боз, каймак, пудра түстөгү. Мындай түстөгүлөр жууганда оңуп кетпейт. Күнүмдүк ич кийим тандаганда бесшовный ич кийимдерге көңүл буруңуз. Анткени булар денеге жылмакай болуп туруп, кийимдин астынан билинбейт жана эластичный болуп, аябай ыңгайлуу болот. Трусулардын 20 ашык модельдери бар. Эң негизги күнүмдүк кийүүгө ылайыктуулары менен тааныштырып өтөйүн. Бул модель слип деп аталат. Алды арты толугу менен жабылып, күнүмдүк кийүүгө ылайыктуу классикалык турса болуп эсептелинет. Слиптердин дагы бир түрү бул слив актив. Бул да жамбашты толугу менен жаап, бирок бел жагы узун болуп, киндикке чейин жетип турат. Кийинки модель танга деп аталат. Жамбаштын жарым бөлүгүн жаап, арка жагынан фигураңызды укмуштуудай кооз кылып көрсөтөт. Бул модель хипстер деп аталат. Бунун бели өтө ылдый, аркы жагы жамбаштын жарым бөлүгүн жаап, шортик моделине дагы окшоп кетет. Арык, жамбаш кичинекей кыздарга жакшы жарашат. Дагы бир күнүмдүк кийүүгө ыңгайлуу болгон модельдердин бири шортики. Кыска шортага окшогон. Бул жамбаштын көпчүлүк жерин жаап, эки капталы жоон болот. Арык жана толмоч кыздарга жакшы жарашат. Бул бикини модели. Бул трусанын алды аркасы 3 бурчтуу, бели ылдый, күнүмдүк кийүүгө анча ыңгайлуу эмес. Ошондуктан бикини моделин купальниктерде жакшы. Бразилиана трусасы бул көп модельдер менен айкалышып кетет. Бир эле учурда сексуалдуу жана өтө ыңгайлуу, капталдары кенен, жамбашты жарымына чейин жаап, күнүмдүк кийүүгө ылайыктуу. Фигураны арык көргөзүүчү турса панти деп аталат. Арыктатуучу эффекти бар, өтө чоюлчаак, денени мекем кысып турат, бели узун, курсактын бардык бөлүгүн жабып, ылдый жагы шорта сыяктуу дагы болуп кетет. Дагы бир аябай популярдуу модельдердин бири стринги деп аталат. Бунун алды жагы 3 бурчтуу, арткы жагында кичине кездеме же болбосо джип болот. Мындай турсулар жамбашты мүмкүн болушунча ачык көргөзөт. Бардык типтеги фигураларга жакшы жарашып, аябай сексуалдуу көрүнөт. Бул моделдин дагы бир нече түрлөрү бар. Бул болсо Т-стринги. Алды жагы 3 бурчтуу, арка жагы ичке кездемеден Т-тамгага окшоп кесилет же болбосо джип. Бирок мындай модельди көпкө кийүүгө сунушталбайт. Стрингилердин дагы бир түрү V-стринги деп аталат. Бул модельдин асты жагы өтө ылдый, эки капталы, бийик болот. Стрингилердин аябай түрү көп. Бул болсо классический стринги. Күнүмдүк кийүүгө ылайыктуу болуш үчүн пахтадан, жакшы материалдан тандаган болсоңуз, аябай удобный модель.